Бүгүн интернет булактарында ырчы Анжелика Кайратованын бизнесмен Марат Назарбеков менен түшкөн сүрөттөрү интернетке тарап, коомчулукта кызуу талкууну жаратты. Анжелика да четте карап турбастан талкууларга аралашып, айрым суроолорго жооп берүүгө өттү. Ал Барометр Чекит KG сайтынын Instagram баракчасында жүктөлгөн өзү тууралуу постко фотошоп эмес. Марат 11 жылдан бери паспортунда бойдок статусунда. Үй-бүлөсүн сактаганга бир нече ирет аракет жасап, 3 жылдан бери жалгыз жашайт. Эми кененирээк таанышып баштадым Марат менен. Турмушка чыга элекмин, болду эми тынчыгыла деп пикир калтырды. Көпчүлүк Анжеликанын дарегине терс мазмундагы пикирлерди жамгырдай жаадырууда. Талкуу кылгандардын көпчүлүгү бул ырчынын жеке жашоосу экенине карабай, эмнеге уялбай сыр сактап жүрөсүң дешип, таң калгандарын жашыра албай жатышат. Сүрөттөр тарагандан бери бир аз убакыттан кийин Анжелика Инстаграмдагы жеке баракчасынын сторис бөлүмүнө белгисиз бирөө менен болгон маегинин сүрөттөрүн жүктөдү. Суроодо сүрөттөргө жооп бересизби, сиздер чогуусуздарбы деген суроолорго жооп кылып, дагы кандай жооп керек? Биз эркин адамдарбыз, эч кимге билдирүүгө жооп берүүгө милдеттүү эмеспиз. Ал азырынча сунуш киргизе элек. Күйөөгө чыккан жокмун. Урмат менен жакшы сүйлөшөм. Кыздарды чогуу тарбиялап жатабыз деп жазганы менен бөлүштү. Буга кошумча Анжелика кызынын ыйлаганы тууралуу балдар калп айтпайт, кызымдан интервью алгыла деп кошумчалады. Ырчынын жеке жашоосуна кызыккандарбы же ага ичи күйгөндөрбү айтор эми Анжелика эмне деп актанат деп жазып чыгышты. Буга да удай эле Айша Байбосунова аттуу казакстандык ырчайым өзүнүн Instagram баракчасына Анжеликаны белгилеп, Тагдыр станциясы фильминин жабык көрсөтүүсүндө чогуу болгондорун айтып, айтылып жаткан сөздөрдү тастыктап, дагы бир жолу Марат Назарбеков менен Анжеликанын бирге түшкөн сүрөтүн жеке баракчасына жарыялады. Анжелика Марат Назарбеков менен болгон мамилесин дайыма жашырып келет. Ага турмушка да чыгыптыр деген пикирлер айтылды. Бирок ырчайым мындай сөздөрдү четке кагууда. Ал бардык аракетим кыздарым үчүн. Азырынча турмушка чыкпайм. Ал үчүн мага 3 жылдай убакыт керек деп айтканы бар. Булак Барометр Чекит KG. Назира Айтбековадан айымдарга кеңеш: эч качан жолдошуңду жарнама кылба. Белгилүү теле алып баруучу Назира Айтбекова акыркы мезгилде мырзаларга карата жеке оюн социалдык баракчалар аркылуу билдирип келет. Анын жазган постторунун көпчүлүгү бөлүгү үй-бүлөдөгү жубайлардын ички мамилелерине байланыштуу. Назира Айтбекова бул жолу дагы турмуштук тажрыйбасына таянып, айымдарга өзүнүн 4 негизги кеңешин жарыялады. Биринчи, жеке жашоо сыр бойдон калуусу дурус. Өзгөчө айымдардын топурагы жеңил келет. Сенин себептериң эске алынбайт эч качан. Экинчи, эч качан жолдошуңду реклама кылба. Эч качан. Ажырым жолго түшүп калсаңар, ал рекламадагыдай сонун бойдон калат. Жаманы сен болосуң. Үчүнчү, эч качан сын такпа. Эч качан. Сени эртең кандай турмуш күтөөрүн билбейсиң. Төртүнчү, эч качан дебе. Ат баспайм деген жерин миң басат. Бул кеңештерди колдогондордун көпчүлүгү айымдар болууда. Булак Барометр Чекит KG.